Велосипед тебүүнүн 10 пайдасы. Велосипедди баш кунагыңыз катары тандасаңыз, экологиянын жакшырышына чоң салым кошкон болосуз. Анткени ал абаны булгабайт, күйүүчү май талап кылбайт жана шаардын тыгын көчөлөрүндө машиналарга салыштырмалуу тез жүрөт. Адистердин айтымында аны тебүүдөн пайда жана ырахат алууга болот. Биринчи пайдасы. Уйкуну жакшыртат. Таң эрте велосипед тебүү уйкунун ачылышына жардам берсе, көп кыймылдоо түнү тынч уктоону камсыздайт. Велосипедди көп тебүүдө стресске каршы күрөшүүчү гормон көп иштелип чыгып, натыйжада уйкусуздуктан арыла аласыз. Экинчи, чыдамкай болосуз. Дайыма велосипед тээп туруу организмди чыңдайт. Өзүңүздү сергек сезип, жумуштагы, деги эле жашооңуздагы ар кандай кыйынчылыктарды көтөрүүңүзгө кепил болуп бере алат. Үчүнчү, зат алмашууну жакшыртат. Табит ачылып, аш сиңдимдүүлүгү жогорулайт. Велосипед тебүүдөн кийин курсак ачса, демек зат алмашуум активдешти деп билсеңиз болот. Эскертүү. Велосипед тээп келгенден кийин 30-40 мүнөттөн кийин тамактанган туура. Өтө тоюп алып тебүүдө ашказандын иштеши начарлайт. Төртүнчү. Велосипед арыктайм дегендер үчүн табылгыс курал. Аны тебүү учурунда бир топ калория иштелип, жамбаштын тегерегинде ашыкча майлар жоголот. Орто ылдымдыкта велосипед тепкен адам мүнөтүнө 7 же саатына 200 калория сарптайт. Кимде-ким жакын аралыкка катуу ылдамдыкта айдаса, ошончолук майлары жоголот. Бешинчи. Жүрөк кан тамырларынын иштеши жакшыртат. Велосипед тебүү учурунда кан айлануу жакшырып, клеткаларга кычкылтек жана башка азыктандыруучу заттар бат жетет. Коллаген заты көп иштелип чыгат. Бул теринин сапаты жакшыртып, эрте бырыч түшүүнүн алдын алат. Ал эми тердеген учурда тери аркылуу уулуу заттар бөлүнүп чыгат. Алтынчы. Чымыр болосуз. Велосипед тебүү учурунда бут, төш, далы дагы жана колдогу булчуңдар чыңалып, денеңиз чымыр болот. Сан булчуңдардын өрчүшүнө жана кымча белдүү болууга шарт түзөт. Жетинчи. Стресстин алдын алат, нерв клеткаларын бекемдейт. Велосипедди көп тебүү менен бакыт гормонун оңой жана бат алууга болот. Жок дегенде 2 чакырым жол жүрүңүзчү, мээңиздеги ашыкча ойлор өзүнөн өзү жоголот. Муну менен сиз өмүрүңүздү 5 жашка узарта аласыз. Сегизинчи пайда. Өкпөнү тазартат, жакшы иштешин камсыздайт. Ал үчүн сиз жүрүүчү жерди туура тандашыңыз керек. Мисалы токой, тала, сейилбактар. Бул жайларда велосипед тепкенде териге кычкылтек жакшы сиңип, мээ таза аба менен дем алат. Тогузунчу. Көздүн көрүүсүн жакшыртат. Велосипедди кайсы жерде тепсеңиз, сөзсүз жолдон көзүңүздү албай, көзүңүз улам бир предметке урунат. Бул көз үчүн эң жакшы көнүгүү болуп саналат. 10 пайда. Жыныстык жашооңузду узартат. Велосипед ата-бабаларыбыз минип келген жылкынын алмаштыра албаса да, ички секреция бездеринин иштешин жакшыртат. Велосипедди кимдерге тебүүгө болбойт? Жүрөк, простатит, варикоз, остеохондроз, жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркагандар, арка омурткасы кыйшайгандарга велосипед тебүү сунушталбайт.